Саламатсыздарбы, бүгүн сиздерге жуунуучу жерлерге коюла турган жабдыктар боюнча айтам. Булар европейский стандартта чыгарылган смесителдер, душевой лейкалар, өзүнүн термостаттары менен. Буларда термостат бар. Термостат дегенде эмне десеңиз, ошол жогору жактан келип аткан сууну, Аристондан келип аткан сууну өзү режимдеп чыгарып берет. Бунун өзгөчөлүгү ушул лейканын өзүндө немелери бар, функциялары алмашат. Анан термостаттын каалаган градусуңузга коюп койсоңуз болот. Өзү негизи стандартный градусу 38 градуста турат. Адам күйүп калбай турган температура болот. Ошол коопсуздугу ошол. Ысык суу бир эле ачканыңызда жалаң ысык суу чыгып кетпейт. Чыкканда ошол 38 градустан ысык суу чыкса деле 38 градустан ашпайт. Ошол градуста кармап берет. Жуунуу бөлмөсүнүн смеситель жабдыктары негизинен орнотулган борбордук дубалга жайгаштырылган болуп бөлүнөт. Алардын иштөө принциби бирдей: ысык жана муздак сууну аралаштырып дене басымына ылайыктоо. Айырмачылыгы суу өткөргүч түтүктүн формасы, узундугуна жана автоматташтыруу өзгөчөлүгүнө карай бөлүнөт. Бунубуз обычный эле термостаты менен эмес. Булардын только режими, только мындай кол менен иштетип турган жугуушунда режимдери бар. Эки режимде иштейт. Бунуку үстүнкү режиминде эчтекеси өзгөрбөйт, түз эле суу чыгат. Анан буну кол менен регулировка кыласыз, ысык соок сууду. Бунда неме болбойт, термостат болбойт. Калгандарында бунда наркысында бардыгынын термостаттары бар. Буларыбыз сырткы дубалдын сыртына коюлат, наружный деп кетет. Буларды сыртка коебуз, анан булардын внутреннийси, ичкериге коя турган смесителдерибиз дагы бар. Аталган жабдыктарды сатып алууда анын салмагына көңүл бөлүү керек. Өтө жеңил салмак буюмдун сырткы каптама материалынын жукалыгын жана анын морттугун көрсөтөт. Бул учурда капталган жез модельдерине артыкчылык берилет. Алар коррозияга азыраак дуушар болушат жана орнотуу учурунда бир аз деформация менен кармоочу гайка жарылып кетишине жол бербейт. Жана ошондой эле смесителдин бөлмөгө карата өлчөмүнө маани берүү зарыл. Эгерде продукт туура эмес орнотулган болсо, ал шалаакы көрүнүшү жана тез бузулуп кетиши мүмкүн. Эгерде сиз үйдүн дизайны жакшынакай болсун, көрүнүмү жакшы болушуну кааласаңыз, ушундай смесителерди силерге сунуштайбыз. Булар ички дубалдын ичине орнотула турган смесителдерибиз. Булардын өзгөчөлүгү ошол термостаты бар. Анан ошол баякы айтып кеткенимдей, жаш балдар ачып жиберсе күйүп калбайт. Иштеш режимдери буну лейкасы 3 режимде иштейт. Чоң режимде, анан ортоңку режимде, анан үчүнчү режими центральныйдан напор менен. Анан бул напорлоруну бул жерден регулировать этсеңиз болот. Пасыраак, өдөрак кылып регулировка кылсаңыз болот. Анан бунун ичкилеринин простойлору деле бар. Простойлору мындай эле үстүнкү функциялары алмашпайт. Буну кол менен эле регулировка кыласыз. Бул жаш балдар буну ачып жиберсе, мисалы бул жака кылып ачып жиберсе, күйүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн буну сунуштайбыз жаш балдары көбүрөөк үйлөргө. Неге десеңиз, жаш бала бунун ысык суу жакка жылбайт. Ошонун эсебине жаш бала күйүп калбайт ачып бергенде.